Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Апамдын тамактары каналына кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздер менен пицца жасоону көрсөтөбүз. Үйдө болгон жер жемиштер менен эң оңой жасалуучу пиццаны үйрөтөбүз. Алгач 1 чай кашык туз, үстүнөн ысык суу, анан муздак суу куйдум жылуулук алыш үчүн. Андан соң 2 чай кашык кумшекер салдым. Жакшылап аралаштырып алабыз. 50 граммдай сливочный масло коштум. Un 3 стакан кетет. Дрожж 1 кашык коштум. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Жакшылап бийлеп алдым. Андан соң 2 саатка тыныктырып коебуз. Мына тыныгып деле алды. Аны 2ге бөлүп алдым. Эгер кичинекей болуп калса, анда бирөөнү эле алсаңыздар болот. Жука кылып жаябыз, мүмкүн болушунча жука болуш керек, аябай. Антпесе бышпай калат кээ бир жерлери. Ошого колдорубуз менен жумшартып, жукартып алабыз. Мүмкүн болушунча пергаментный бумаганын астына коюп алсаңыз, кагазын коюп алсаңыз болот. Четтерин ушинтип алабыз. Андан соң вилканын жардамында басып алабыз. Кезек соусун жасайбыз. Ага 2 кашык майонез, 2 кашык томат коштум. Андан соң майдалап алган сарымсакты дагы аралаштырып, 1 чымчым туз, 1 чай кашык кумшекер аралаштырып алдым. Баарын жакшылап аралаштырып, үстүнө жайып алабыз. Тегиз кылып баарын жакшылап жайып алдык. Андан соң суу майдан үстүнө же оливка майдан, биз оливка майдан сээп алдык. Андан соң сырды кичине бир аз эле сээп алабыз. Андан соң колбасаны тизип чыгабыз. Андан соң помидорду дагы ачык жерлерине помидорлорду тизип алдым. Болгарский перецти дагы майда турап, аны дагы үстүнө коюп алдым. Андан соң жүгөрүнү дагы сууга бышкан жүгөрүнү дагы кооздоп алсаңыздар болот. Андан соң калган сырды дагы бетине сээп алабыз. Пиццабызды 250 градуста бышырдым. 20 мүнөттөй бышты. Тамагыңыздар таамдуу болсун. Мына биздики даяр болду пиццабыз. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Биздин каналга катталыңыздар. Лайк басууну унутпаңыздар. Тамагыңыздар таамдуу болсун.